Бүгін дал ушул Ош шаарында Ош тазалык ишканасы үчүн атайын алып келинген техникалардын жалпы саны 11. Дагы жолдо дагы бир ушундай КАМАЗ унаасы келип жаткан чагы. Ошондой эле бул техникалардын мусор таштанды жүктөөчү техникалардын ар биринин баасы 46 000 евродон түшкөн. Булардын өзгөчөлүгү мурункуларга салыштырмалуу артты алдыны көзөмөлдөөчү байкоочу камералары бар. Ошондой эле таштандыларды бир гана айдоочу өзү жүрүп, аркадагы манипуляторлор аркылуу жүктөп алып кете алат. Ошон мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, дагы бир жолу ушул Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкына, Европа инвестициялоо банкына, Евросоюзга ушу бизге көмөк көрсөткөн, ушулардын бардыгына шаардык мэриянын атынан, шаардыктардын атынан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушул техникалар Дай берсе көп жыл элге жакшы сапаттуу кызмат кылсын. Шаарыбыз өнүгүп өссүн. Мына шаарыбызга сырттан келген көпчүлүгү мына баасын берип атат. Таза шаар деп. Мындан ары дагы бардыгыбыз ушул мына тазалык ишканасынын жамааты Нурбек мырза баш болгон орун басарлар турасыздар, мына айдоочулар турасыздар. Ушул ишеничти актап, элибиздин ишеничин актап, мен ойлойм, сіздерге ишенем, элибиз үчүн талыкпай түнүгүн иштеп бересиздер деген ойдомун. Мына биздин шаардык мэриянын болгон аракети ушул шаардыктар үчүн, силер үчүн шарттарды түзүп берүү. Мына Кудай буюрса шарттарды түзүп берип атабыз. Эми бир гана жакшы иштешиңер керек да. Жакшы иштеп беришиңер керек. Иштегенде дагы баягы сапаттуу иштеп беришиңер керек да. Кут болсун ушул техникалар, ак жолтой болсун. Көп жыл элге кызмат кылсы, бул жерде көп мына муниципалдык ишкананын жетекчилери турасыздар. Мына сиздер үчүн дагы болгон аракеттерди жасап, силерге дагы мына канча деген техникаларды алып берип атабыз. Шаарда тазалык муниципалдык ишканасына жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы 30 миллион сом акча карап, былтыркы жылга 14 жаңы техника алып бергенбиз. Быйылкы 2019 жылга дагы ушул 13 миллион сом акча бюджеттен карап, мына көчө жууй турган атайын адистештирилген техника алып берели деп, буну дагы жакын арада күтүп атабыз. Келип калат ошол техникалар. Анан эң негизгиси бул техникалар мен жетиштүү дегенден алысмын. Шаардын ичинде бир 100га жакын техника иштеш керек да. Буга чейин мына бир 20-дан 30га чейин гана техника иштеп аткан болсо, мына биз ушул шарттарды түзүп берели деп аракеттерди кылып атабыз. Себеби баягы турмуш тиричилик керектөөчүлөрдүн саны дагы, ушу кызмат көрсөткөндөрдүн дагы саны бүгүнкү күндө мына ашканалар, ресторандар аябай көбөйүп атпайбы? Ошондой үчүн жетишсиз болуп атат. Мына шаарга келген бүгүнкү күндө элдин өсүшүн да көрүп атасыңар. Көп кабаттуу үйлөрдүн аябай мындай күндөн күнгө көбөйүп атат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ушу техникалар аябай мындай керек да, жетишсиз болгондуктан ушу атайын проект даярдаганбыз. Бул проект ушул Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банк тарабынан даярдалып,
буга ушул көмөк көрсөткөн Европа инвестициялоо банкы дагы, Европа Союзу дагы жардам берип, ушу жалпы техникаларды алуу боюнча 1 миллион 900 000 евро каралган. Бүгүнкү күн мына келген 11 техникага 545 000 сом, 545 000 евро бөлүнүп, ушу мына 11 техника дагы жолдо келет, 12 техника келип атат да. Анан калган 1 миллион 400 000 дагы Кудай буйрса ушу июнь айына чейин атайын тендер өткөзүлүп, буну комиссия ошол банктын өкүлдөрү менен каралып атат. Дагы 12 жаңы ал европалык стандарттагы техникаларда техникалардын келиши келет Кудай буйрса. Анан эми мындан ары дагы биз ушул тазалык муниципалдык ишканасына жылда мүмкүнчүлүккө жараша ушу техникалык базасын чыңдайлы деп аракеттерди кылып атабыз. Эң негизгиси мына буга чейин шаарда өзүңүздөр белгилүү болгондой ушу таштоочу жай дагы мына проблема болуп жүргөн. Биз да ушу проекттин алкагында ушул сортировочный завод деп коюп, мусорлорду ылгап чыгарат. Ошондой заводду дагы курганын астында турабыз. Буга чейин жери такталбай бүтпөй турган экен. Биз азыр ошол бүгүнкү күндө ташталып аткан таштоонду таштачу жайдын жанынан 30 гектардан ашыгыраак жерди таап, уже биз мэрия жасай турган иштерди жасап бердик. Эми мына илдетке каршы ушул келе турган ошол эксперттердин дагы мына кечигип атат да. Кудай буйрса алардан мына ушул илдеттен айрылгандан ошол эксперттер келип карап, анан ушул Кудай буйрса ал дагы ишке ашат деп ойлойбуз. Эми бул ишти биз токтотпойбуз, дагы уланта беребиз. Себеби мына бүгүнкү күндө 100га жакын биздин энелерибиз, апаларыбыз ушу түнү күнү көчөнү шыпырып тазалап, мындай кыйынчылык жаралып атпайбы? Анан ушу техникалардын жардамы менен биз тез анан мындай ушул оңой жолу менен ушул шаарды мындай тазалоого мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Союз малында Ош тазалык ишканасында 150ге жакын техника болгон. Эми мында спец автобаза болгон экен амалда. Ошондо 150 техника болгон. Эми азыркы заманга мен 2 жылдын жүзү болуп атат. Келгенде жүрүп турган техникалар 50 техника болгон да. Эми бул аябай жетишсиздик. Себеби акыркы жылы техникалар эң акыркы жолу 2009-жылдары келген. Ошодон бери Ош тазалык ишканасына андан кийин 2 техника келиптир. Ошо боюнча бир 10 жыл аралыгында мындай көп өлчөмдөгү техникалар келди. Сиздер билесиздер, бул Ош тазалык ишканасында техникалар ар бир 10 жыл сайын жана таштан ташыган үчүн техникалар тез эскилиги жетет. Ошон үчүн бизге аябай муктаждык болгондуктан жана мына 2 жылдын жүзүндө мына ушул техникалар менен биргеликте былтыркы жылы жергиликтүү бюджеттен 14 техника алып беришти. Анда мына Европейский банк развитиядан мына өзүңүздөр азыр айтып кетти, 12 жакын арада дагы 3 техника келет. Ошол менен биригип 14 техника болот. Бул 2 жылдын ичинде бизге Ош тазалык ишканасына мындай келген эсепти 28 техника болуп калды. Чынында бизде баягы техника жетиштүү деп айтып да болбойт. Себеби дагы ТО1, ТО2 деп атпайбы? Бизде график, наряд болуш керек. Себеби ТО1, ТО2 график, наряддар болбосо, техника күнү түнү иштей берсе, бизде 24 саат иштесе, техника албетте бузулат. Ошон үчүн буну техникаларды бизге канчалык көп болсо, ТО1, ТО2 жана наряд, график менен чыгарсак, бизге техникаларда көп жыл иштеп берет. Бизге албетте техникалар керек. Бул техникалардын эски мурунку өзгөргөн техникадан айырмачылыктары, өзгөчөлүктөрү кандай? Эми өзгөчөлүктөрү мурункулар булар өзгөчөлүктөр аябай чоң. Себеби биз атайын Кытайлар инвестиция ушул алып келе турган техниканы алып келе турган Кытайлар да Ошко келген. Келгенде да биз бир сыйра ушул сүйлөшүп, атайын Ош шаарына бул Кыргызстанда биринчи жолу ушундай техника келип отурат. Себеби ичинде камералары жана көрүп атасыздар, бизге ыңгайлуу. Мисалы бурун Баковой жактан алып жүрсө, ролиги жок, баягы көргөнсүздөр да, Союздун малында контейнерлерди алып жүргөн. Ошолор менен алып жүрсө, азыр эми бунун ролики менен алынып атат да.